Саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутмандуу күн. Кыргыз тили сабактарыбызды баштайбыз. Алак сабай башкага, көңүл бурам сабакка, дептеримди ачамын, бүгүнкү күндү жазамын. Эже берген сабактан жаңылыкты аламын. Андемесин бардыгыбыз көңүл буруп сабакка олтурабыз. Сабактын темасы ичке үндүүлөр. Сабагыбыздын максаты ичке үндүүлөрдү билип аласыңар, эрежелерин жаттап, тыгыштык талдоо жүргүзүп, сөз өстүрүүгө маштыруучу көнүгүүлөрдү аткарасыңар. Байланыштуу сүйлөөгө, таза сулуу туура жазууга көнүгөсүңөр балдар. Тилдин алга карай жүткүнүшү менен жасалган үндүү тыгыштар ичке үндүүлөр деп аталат. Алар ү, ө, ү, и. Мына ушулар биздин ичке үндүүлөр болот. Унутпай эсте сактап калабыз. Аяк оонанын 16-37 көнүгүү жомоктун окугула, сүрөттүн үн жардамы менен маанисин айтып бергиле. Өткөн заманда бир өзүмчүлдарыбыз болуптур. Ал бийликти аябай жакшы көрчү экен. Бир күнү ал жашылчаларга мындай дейт: "О, менин шордуу досторум, дыйкан бизди өстүрүп алып, базарга сатмак болду. Анан алган адамдар бизди бырчалап туурап, жыргап жешет, казанга салып кайнатат, айнек идиштерге куюп, жертөлөгө камайт. Ошентип шорубуз катпасын десеңер, качып кетели." Мынакей биз текст менен тааныштык балдар. Анда эмесе сөздүктөр менен таанышабыз. Шордуу, башына кыйынчылык түшкөн, жертөлө, жашылча жемиш сакталчу жай. 38 көнүгүү. Тексттин каармандарын, окуяны жана окуя болгон жерди жазгыла. Ушул биздин тапшырмабыз. 39 көнүгүүдө тексттен ичке үндүүлөр катышкан сөздөрдү таап, туура таза көчүрүп жазгыла, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Демек тексттен пайдаланабыз балдар. Текстти окуп чыктык, балдар. Керектүү сөздөрдү таап жазат экенбиз. Аткарабыз, Тапшырма. Тексттин мазмунун боюнча сүрөт тарткыла, тарткан сүрөтүңөр боюнча аңгеме жазгыла, ички үндүүлөрдүн астын сызгыла. Демек биздин текстибизден пайдаланып үй тапшырма аткарат экенбиз. Жана ошондой эле эрежелерди эстеп калабыз, пайдаланабыз балдар.